Саламатсыңар балдар. Силер менен 5 класс математика курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги дагы бир сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасына көңүл буралы. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы геометриянын элементтери деген параграфтагы түз сызык, шоола, кесинди деген тема. Демек балдар, мен бүгүнкү сабакта силерге түз сызык деген эмне, шоола кантип чийилет, кесинди кантип сызылат, бурч, перпендикулярдуу түз сызыктар жана бурчтун бир канча түрлөрү менен тааныштырайын. Балдар, билесиңерби? Түз сызык, чекит, анан тегиздик, көптүк деген 4 түшүнүк математикадагы негизги түшүнүктөргө кирет. Аларга биз эреже же аныктама бербейбиз. Булар негизги түшүнүктөр болот. Келгиле, мен анда эмесе силерге чиймеде көрсөтөйүн. Мына экранды карагылачы. Экранда силер түз сызыкты көрүп турасыңар. Бул түз сызыкты биз латындын бир кичине тамгасы менен окусак болот, же латындын 2 баш тамгасы менен окусак болот. Мынакей Б түз сызыгы деп койсоңор болот. Ж А Б түз сызыгы, Б А түз сызыгы десек болот. Бул тамгалар латын тамгалары. Кайталайм балдар. Түз сызыкты биз латындын бир кичине тамгасы менен же латындын 2 баш тамгасынын жардамы менен окусак болот. Түз сызыкты мен кантип чийип алдым? Ооба, силер буга чейин эле балдар башталгыч класста чийип келгенсиңер. Түз сызыкты чийгилечи десек, демек дептериңердин бетине сызгыч жана карандаштын жардамы менен чийесиңер. Ушундайбы? Демек түз сызыкты чийдим. Эми түз сызыкта жаткан 2 чекитти карагылачы. А жана Б чекиттерин көрүп атабыз, Ушул 2 чекиттин арасындагы бөлүгүн карагылачы. Мен ушул 2 чекиттин арасындагы бөлүктү өзүнчө көчүрүп чийип алайын, мынакей. Ушул түз сызыктын 2 чекитинин арасында жаткан чекиттерден түзүлгөн бөлүгү бул кесинди болуп эсептелинет. Кайталайм. Түз сызыктын каалаган 2 чекитинин арасында жаткан чекиттердин көптүгү кесинди деп аталат. Мынакей. Бул кийинки чийилген чийме кесинди болуп эсептелинет. Кесиндини дагы 2 түрлүү окуй аласыңар. А Б кесиндиси деп, Б А кесиндиси деп. Балдар, көрүп атасыңарбы? А жана Б чекиттери кесиндинин учтары болуп эсептелинет. Кайталайм. Мына А жана Б чекиттери кесиндинин учтары. Балдар, түз сызыктын учу болбойт. Түз сызык 2 тараптуу көздөй чексиз созулуп кетет. Демек ушул жерден суроо жаралат. Бир түз сызыктан мен канча кесинди ченесем болот? Ооба балдар, бир түз сызыктан биз чексиз көп кесинди ченесек болот. Анткени түз сызык 2 тараптуу көздөй чексиз созулат. Түз сызыктын учу болбойт. А кесиндинин 2 учу болот. Түшүндүңөрбү? Кесиндинин узундугун ченесеңер болот. Эми балдар, ушул чиймедегилерди карап туруп, А Б кесиндиси Б түз сызыгында жатат деп айтабыз. А Б кесиндиси Б түз сызыгында жатат. Келгиле, мен дагы бир жолу түз сызык сызып көрөйүн. Карагылачы. Мына бул А Б түз сызыгы. Мен түз сызыкта жаткан О чекитин белгилейин. Ушул О чекити силер көрүп турган жарым түз сызыктын же шооланын башталышы деп аталат. Эмне үчүн ушинтип атап атабыз? Мынакей балдар, мен кайра бир жолу көрсөтөйүн. Мына түз сызык болчу. Мен түз сызыкта жаткан каалаган бир жеринен чекит алдым. Анда мен түз сызыгым канча бөлүккө бөлүнүп калды? О Б, О А деп 2 бөлүккө бөлүнүп калды. Демек ушул экөөнү өз-өзүнчө жарым түз сызык деп койсоңор болот. О Б жарым түз сызыгы, О А жарым түз сызыгы. Математикада же геометрияда балдар жарым түз сызык же шоола деп айтылган экөө тең синонимдер. Экөө бир эле түшүнүк. Кээде шоола деп айтабыз, кээде жарым түз сызык деп койсоңор да болот. Демек, силер көрүп турган О чекити шооланын башталышы же жарым түз сызыктын башталышы. Демек, мынакей бир түз сызыкта жаткан бир чекитти белгилесеңер, түз сызык 2ге бөлүндү. Ар бир бөлүгү өзүнчө жарым түз сызык. Бул жагы өзүнчө жарым түз сызык, бул жагын өзүнчө жарым түз сызык. Же өзүнчө шоола деп айтсаңар болот. Бизде азыр 2 шооланы көрүп турасыңар. О А шооласы жана О Б шооласы. Шооланы окуганда
şoğlanın baştalışın birinci okuysunlar. O A jarım tüs sızığı. C O A şoğlası dep okuysunlar. C O B jarım tüs sızığı. C O B şoğlası dep okuysunlar. Ушул эки шооланы карагылачы балдар. O A şoolası menen O B şoolası ekөө тең bir эле түз сызыкта жатып атат. Байкап атасыңарбы? Демек, bir түз сызыкта жатып, жалпы башталышка ээ болгон эки шоола бирин бири толуктоочу шоолалар деп аталат. Эми балдар, мен тегиздикте жаткан бир чекитти белгилейин. Ал чекитке ат коёюн. O чекити. Ушул чекитти башталышы кылып алып, мен шоола сызайын. Мынакей, шооланын экинчи учун А деп белгилейин. Мен эмне сыздым балдар? Мен шоола же жарым түз сызык сыздым. Шоола болгондо башталышы бар. Көрдүңөрбү? O чекити шооланын башталышы. Демек, O A шооласын сыздым. Эми дагы ушул O чекитинен чыккан дагы бир шооланы сызайынчы. O B шооласын сыздым. Ушул O A жана O B шоолалары эмне болду? Жалпы бир башталышка ээ болду. Эми ушул O A жана O B шоолалары экөө биригип бурчту түздү. Жана булар бурчтун жактары деп аталды. Анда эмесе мен ушул жерден силерге O чекити эмне деп аталарын айтайын деп турам. O чекити бурчтун чокусу деп аталат. Кайталайм. Мынакей, жалпы башталышка ээ болгон O деген жалпы башталышка ээ болгон мен канча шоола сыздым? 2 O A O B. Демек, эрежесин айтамын. Bir жалпы башталышка ээ болгон эки шооладан түзүлгөн фигура бурч деп аталат. Ал эми ал шоолалар бурчтун жактары деп аталат. Бурчтун чокусу деп ошо эки шоола ээ болгон жалпы чекит, башкача айтканда O чекити бурчтун чокусу деп аталат. Эми балдар, бул жерде бурчтун белгиленишин бир нече жолдор менен жазсак болот. Мына бурчту мен белгилеп койдум. Бурчтун чокусун латын тамгалары менен белгиледим. Демек, латын тамгалары менен бурчту жазсак болот. Мисалы үчүн, бурч деген белгини көрдүңөрбү? Мына кичине кылып мен тамганын астына жазып койдум. O бурчу деп койсоңор болот. B O A бурчу десеңер да болот. A O B бурчу десеңер болот. Мынакей балдар, мен бир эле бурчту 3 түрлүү жазса боло турганын көрсөттүм. Кайталайм. Bir бурчту чокусунда турган бир эле латындын баш тамгасы менен жазып койсо деле болот. Же латындын 3 тамгасы менен жазсак, бурчтун чокусу ортосуна жазылышы керек. Көрдүңөрбү? B O A бурчу, A O B бурчу деп. Же болбосо балдар, бурчту кээ бир адабияттарда, кээ бир китептерде грек тамгалары менен да белгилеп коет. Альфа, бета, гамма жана башка. Же болбосо кээ бир учурда сандар менен да белгилеп коюшат. Биринчи бурч, экинчи бурч, үчүнчү бурч жана башка. Көрдүңөрбү? Демек, бурчтарды кантип белгилей турганыбызды мен силерге көрсөттүм. Балдар, демек, бурч болуш үчүн жалпы башталышка ээ болгон эки шоола болуш керек. Жалпы башталышы бар эки шооладан түзүлгөн фигура бурч деп аталат. Шоолалар бурчтун жактары деп аталат. Жалпы башталышка ээ болгон чекит бурчтун чокусу деп аталат. Эми бурчтун чокусун белгилегенден кийин бурчту окуганда бир нече түрлөр менен окусак болот экен. Эми мен силерге бир эки бурчту көрсөтөйүн. Карагылачы. Мына мен эки бурчтун чийменисин көрсөтүп турам. Биринчи бурч A O B. Ушул бурчтун чокусуна мен чийме 3 бурчтуу деген куралды коёюн. Мына чийме 3 бурчтуу деген куралды койгондо O B жагы дагы, O A жагы дагы бул куралдын жактарына тиешелүү түрдө туура келди. Демек, бул тик бурч болуп эсептелинет. Башкача айтканда, келгиле транспортердин жардамы менен ченеп көрөйүнчү мынакей. Транспортер менен ченегенде 90 деген жерге келди. Бул 90 градуска барабар болду. Көрдүңөрбү? Бурч A O B 90 градус болду. Бул тик бурч. Эрежесин айтам. 90 градуска барабар болгон бурч тик бурч деп аталат.
Эми кийинки бурчтуу транспортер менен ченейин. Мынакей канча градус экен? 60 градус экен. Демек муну 60 градус деп жасайын. ЕКА бурчу 60 градус экен. Мен муну жолунда кийинки сабактарда өтөм. Мунун дагы атайын аталышы бар. Тар бурч деп аталат. Бирок бул тууралуу мен силерге кийинки сабактарда өтөм, Анда эмесе келгиле. Жалпы чокууга ээ болуп, жактары бир түз сызыкта жаткан эки шооладан түзүлгөн бурч жайылган бурч деп аталат. Кайталайм, эрежени жакшылап окугулачы. Жалпы чокууга ээ болуп, жактары бир түз сызыкта жаткан эки шооладан түзүлгөн бурч жайылган бурч деп аталат. Жалпы чокуусу кайсы экен балдар сүрөттө? К чокуусу. А кайсы эки шоола? КН шооласы, С шооласы. Экөө көрдүңөрбү? Бир жалпы К деген чокууга ээ болуп атат, анан эки шоола бир түз сызыкта жатып атат. Ушул учурда пайда болгон бурч жайылган бурч деп аталат экен. Мынакей канча градуска барабар экен? 180 градуска барабар экен. Демек бурч СКН бурчу 180 градус болуп жазылат дагы. Жайылган бурч деп аталат. Балдар, бурчтун чоңдугун жазганда градус кантип жазыларын көрдүңөрбү? 180дин оң жак бурчунун жогору жагында кичинекей нөл менен жазып койдук. Ушул градус дегенди билдирет. Мен силерге азыр эми бурчтуу ченөөнүн бирдиктерин айтып өтөйүн. Мен градус деп айтып өтүп аттым. Анткени силер буга чейинки башталгыч класста дагы булар тууралуу маалымат алган болчусуңар, Эми бурчтун ченөөнүн кандай бирдиктери бар экен? Ооба балдар. Мен силердин жалпы дүйнө таанымыңарды өстүрүш үчүн айта берейин. А бирок муну кийинки класстарда да өтөбүз. Бурчту ченегенде, мисалы үчүн узундукту ченегенде дециметр, миллиметр, сантиметр, метр, километр жана башка менен ченейбиз го. Бурчту ченегенде дагы ушул сыяктуу бирдиктер бар. Бирок азыр быйыл биз 5-класста градус менен ченегенди өтөбүз. Андан башка кийин радиан, минута, секунда, град деген бирдиктер бар, Бурчту ченөөнүн бирдиктери бир нече. А быйылкы жылы биз градус менен ченегенди үйрөнөбүз. Градус деген бул латын сөзүнөн алынган. Кыргызчага которгондо кадам, баскыч дегенди түшүндүрөт. Балдар, бурчтарды градус менен ченөө мындан 3000 жылдан ашык убакыт мурда алгач Вавилондо пайда болгон. Мен ушул тууралуу бир кызыктуу фактын айтып коеюн деп турам силерге. Мен жана силерге транспортер деген куралдын жардамы менен ченедим бурчту, туурабы? Ушул бурчту ченөөнүчү курал транспортерди латын сөзүнөн которгондо көчүрүү дегенди түшүндүрөт. А транспортердин пайда болуусунун тарыхы, календардын тарыхы менен байланышат экен балдар. Математиктер бир жылда канча күн бар деп атат? 360 күн бар деп эсептешиптир. Жылды билдирүүчү тегеректи барабар 360 бөлүккө бөлүшүптүр. Ар бир өткөн күндү белгилеп жылдын аягына чейин канча күн калганын билип турушкан экен. Демек ар бир бөлүк ушул жерде градус деп аталган экен. Көрдүңөрбү? Анан дагы ушул жерде мен силерге транспортердин бир нече түрүн көрсөтүп коеюнчу. Мынакей балдар, жарым тегеректер транспортер болуп эсептелген, тегерек транспортер деген бар болгон, ошондой эле геодезиялык дагы транспортер деген бар болгон. Бардык транспортерде шкалаларга бөлүнгөн. Эми мен ушул жерден жогоруда өзүм эле транспортер менен ченеп көрсөтүп койбодумбу? Мен эми силерге ушул бурчту ченөөнүн алгоритмин дагы бир жолу эсиңерге салып коеюнчу. Кантип мен ченедим? Мынакей балдар, транспортердин борборунан бурчтун чокуусун белгилейбиз. Мына транспортердин борборун көрдүңөрбү? Кызыл түс менен боелуп турат, чекит. Мына ошол жерге бурчтун чокуусун белгилейбиз. Белгиледим мына карандаш менен. Андан кийин ошол транспортердин шкалаларынан башталышы болгон 0 градустан өтө тургандай бурчтун бир жагын сызып алабыз. Мынакей бир жагын сызып алайын. Көрдүңөрбү? Эми мен бурчту түзөм. Ал чекитти мен Б деп белгилейин. Мен 70 градустук бурчту түзгөн атам. Карагылачы. Мынакей 70 градустук бурчту түздүм. Мына мен силерге жана бурчту ченеген болсом, азыр бурчту кантип түзгөнүмдү көрсөтүп жатам. Бул бурчтун атын жазайын. А, О, Б бурчу. Демек берилген бурчтун чокуусун мынакей транспортердин борборуна туура келтирдик. Эми могу К, А, Д деген бурч канча градус экен тапкылачы өзүңөр. Кана балдар, чиймени карап туруп, К, А, Д бурчу канча градус экен тапкылачы. Ооба балдар, дегене көрүнүп турат. Канча градус экен?
120 gradus eкен. Gördüңөрбү, мен кантип ченедим. Мына бурчтун бир жагын 0 деген градуска тууралап аласыңар. Экинчи жагы 120 градусту көрсөтүп турат. Эми мен силерге бир бурчту көрсөтөйүн, ана мен ченейин деп транспортерди коёюн. Мен туура койдумбу, туура эмес койдумбу? Карагылачы балдар, мен туура ченеген атамбы? Жок, албетте мен туура эмес ченеп атам. Анткени бурчтун чокусуна транспортердин башталышы туура келиш керек эле. Мына мен жылдырайын. Туура эмес турат, көрдүңөрбү бурчтун чокусу? Аны минтип жылдырышым керек. Мынакей, бурчтун чокусу менен транспортердин башталышы туура келиши керек. Оң жагында 0га туура келгенин көрдүңөр. Эми ченесем болот. Мына ченегенде канча градусту көрсөтүп атат? 140 менен 150нин тең ортосу экен. Демек 145 градус. МПД бурчу 145 градус экен. Мен транспортерди минтип коюп ченесем туура болобу балдар? Туура болбойт балдар, бул ката. Анткени транспортердин бир жагына бурчтун бир жагын туура келтиришиңер керек эле, мындай кылып. Мына, эми ченесеңер болот. Эми ченесеңер канча градус экен? МПД 30 градус экени келип чыкты. Эми балдар, мен бир түз сызыкты сызайын. Түз сызыкта жаткан бир чекитти белгилейин. Мен түз сызыкта жаткан чекит аркылуу ушул түз сызыкты, мына кесип өткөн бир түз сызыкты көрсөтүп атам. Ушул эки түз сызыктын кесилишинде пайда болгон бурчту тапкылачы. Канча градус экен? 90 градус экен. Демек, ушул жерде мен бир эрежени айтайын деп туруп атам. Тик бурч боюнча кесилишиптир. Демек, мен жана айттым, 90 градуска барабар болгон бурч математикада, геометрияда биз тик бурч дейбиз. Тик бурч боюнча кесилишкен эки түз сызык перпендикулярдуу түз сызыктар деп аталат. Кайсы түз сызыктар перпендикулярдуу? Мынакей. АБ түз сызыгы менен СН түз сызыктары перпендикулярдуу түз сызыктар. Перпендикуляр деген сөз латын сөзүнөн алынган балдар. Бизче которгондо тик сызык дегенди түшүндүрөт. Мынакей, мен дагы перпендикулярдуу эки түз сызыкты көрсөтөйүнчү. Перпендикуляр экенин көрдүңөрбү? Чийме үч бурчтугунун жардамы менен көрсөтүп жатам. Чийме үч бурчтугунун жардамы менен эки жагына туура келгендиктен бул тик бурч дегенди билдирет. Мындан ары тик бурч экендигин силер көрүп тургандай белги менен белгилеп койсоңор болот чиймеде. Көрдүңөрбү? Бул жерде канча тик бурч пайда болду? 4 тик бурч. НОА тик бурчу, КОА тик бурчу, КОБ тик бурчу, БОН тик бурчу. Демек, эки түз сызык кесилишкенде 4 бурч пайда болду. 4тө тең тик болот экен, перпендикулярдуу түз сызыктар болуш үчүн. Эми балдар, дагы бир түз сызык сызайын. Түз сызыкта жаткан бир чекитти белгилейин. Анда мен түз сызыктын атын анан ушул чекитти белгилейинчи. КЭП. КП түз сызыгында жаткан деген чекитти белгиледим. Эми ушул учурда пайда болгон бурчту көрсөтөйүн деп турам. Мынакей, КЕП бурчун канча градус экенин ченейинчи. Дагы бир жолу силерге эсиңерге салып атам, көрдүңөрбү? 180 градус экен балдар. Демек, мен сабакты дагы бир жолу жыйынтыктап атам. Чоңдугу 180 градуска барабар болгон бурчту биз мындан ары жайылган бурч дейбиз. Башкача айтканда, жайылган бурч 180 градуска барабар экен. Дагы бир түз сызык сызайын, ага ат коёюн. АБ түз сызыгы. Анда жаткан бир чекитти белгилейин, О деп. Ушул О чекит аркылуу өткөн түз сызыкты карагылачы. Жана булар перпендикулярдуу дебедикпи, 90 градус менен кесилишкен. Демек, ушул жерде пайда болгон бурчтар канча бурч пайда болот дедим? 4 бурч. 4тө тең тик бурчтар болуп эсептелинет. Карагылачы, 90 градус менен кесилишиптир. Мен бир бурчун жазып коёюн. БОН бурчун 90 градус дедим. Андан башка да кайсы бурчтар 90? АОН бурчу да 90. АО мен ылдый жагына дагы бир С деген тамга коюп койсом, АОС бурчу да 90. СОБ бурчу да 90. Демек, бул жерден жыйынтыктагыла. Жайылган бурч десем 180 градуска барабар экенин эстеп калгыла. Тик бурч десем 90 градуска барабар экенин эстегиле. Башкача айтканда, жайылган бурчтун жарымы тик бурч болот. Андан башка дагы балдар, мен эми эки бурчту үйрөтөйүн деп турам. Карагылачы, чиймеде силер эки бурчту көрүп турасыңар. Биринчи бурч, анан экинчи бурч. Демек, ушул эки бурчтун
bir jagı, mına bir ekinci burçtu B, E, K burçu, birinci burç B, E, A burçu. Balдар, uşul eki burçtun bir jagı emne eken? Jalpı. E, B деген şola, eki burçka teң тиешелүү, жалпы экен. Калган эки жагын карагылачы, bir түз сызыкта жатат экен. Демек, bir жагы жалпы, калган эки жактары bir түз сызыкта жатып калгандыктан, бул эки бурчту жандаш бурчтар дейбиз. Кайталайм. Bir жагы жалпы болуп атат эки бурчка. Калган эки жактары bir түз сызыкта жатып аткандыктан, бул эки бурчту мындан ары жандаш бурчтар дейбиз. Ошондой эле дагы bir бурчту көрсөтөйүнчү. Мына, бул бурчту эки бурч турат бул жерде дагы. Карагылачы, 3-чү жана 4-чү бурч деп коеюн. Булардын дагы bir жагы эмне экен балдар? Жалпы экен. Мынакей, бул 4-чү бурч, бул 3-чү бурч. Мына бул жагын көрдүңөрбү? Мунуку да жалпы болуп атат. Бирок калган эки жагы bir түз сызыкта жаткан жок. Демек, бул бурчтарды 3 менен 4-тү жандаш бурчтар деп айта албайсыңар. Булар жанаша жаткан бурчтар. Айырмасын жакшылап карайбыз. Эки түрлүү бурчтарды жаздым. Түгөй бурчтар болот. Жандаш бурчтар, жанаша жаткан бурчтар жөнүндө көрсөттүм. Жандаш бурч болуш үчүн bir жагы жалпы, калган эки жагы bir түз сызыкта жатышы керек. Жанаша жаткан болуш үчүн bir жагы жалпы, калган эки жагы bir түз сызыкта жатпай эле койсо болот. Көрдүңөрбү? Жандаш бурчтар жана жанаша жаткан бурчтар тууралуу айттым. Балдар, жандаш жаткан бурчтардын экөөнүн суммасы канча градус экенин карагылачы. Биринчи бурч менен экинчи бурчтун суммасы 180 градус болот. Анткени экөө бириккенде жайылган бурчту түздү. Урматтуу окуучулар, мен бүгүн силерге бир нече жаңы түшүнүктөр менен тааныштырдым. Ушул алган түшүнүктөрүңөрдү силер окуу китептеринен да бир сери окуп көрүп, калган маалыматтарды өз алдыңарча толуктаганга аракет кылгыла. Кайрадан силер менен жолукканча коштошоюн, саламатта калгыла.